Студент кыздар эмне үчүн сойку болуп кетип атат? Реал жашоодо чындап акча үчүн күрөшкөн адамдарбыз бүгүн. Европага барып иштейбиз, Россияга барып иштейбиз, армасы жок, акча үчүн барып атабыз да чындыгында. Бирок эң жаманы эмне билесизби? Адал адамдар бар. Бай эмес, күчтүү акча таппайт, күчтүү үйү жок, күчтүү машинасы жок, бирок аларга келип туруп бирөө рахмат айтып койбойт да. Эмне кыйынчылык болбосун, сен адал жашап атасың, адал жашап жаткандыгың үчүн сага терең ыраазычылык, рахмат деп койбойт да. А бир сойку бар. Семьясыны бүт камсыз кылып атат арам акчасы менен. Бирок ал периште да башкаларды көзүчө. Тууган уругунун көзүчө, ой дасурконун төрү ошонуку, болсо сойку арам иш кылып атат. Айтайын дегеним, бүгүн адамдар чындап материалдык дүйнөгө карап туруп өздүгүбүздү жоготуп атабыз. Ал ким болбосун? Ал ким болбосун? Ошон үчүн ойлорубузду дагы бир жаңыртып, ар бир адам өз алдынча тобо кылыш учуру келди да, туура ойлонуш учуру келди. Дүйнө биз ойлогон стилде кетпейт. Бүгүн жыргалы бардын эртең азабы бар. Бүгүн азабы бардын эртең жыргалы бар. Бүгүн кыйналсак кыйналайлы, не болсо да бул дүйнөдө болсун, бирок акыретте болбосун. Ошон үчүн акча үчүн бардык нерсени кылам, бардык нерсеге даярмын деп аткандар, сойку болуп кетип аткандар, акча үчүн уруулук кылып аткандар, акча үчүн дагы бирдекелер кылып аткандар, жалданып адам өлтүрүп аткандар ойлонгула. Кантип ошо акчаны алып алып тынч уктайсың барып подушкаңда? Ойлонсоң.